Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биз сиздер менен бүгүн талкуулай турган темабыз саламаттык сактоо тармагы болуп эсептелет. Буга чейинки саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин үстүнөн ал берген маек, курган маектин бардыгы дегеле жүргөн турган баскын бардыгы тең мындайча айтканда хайп жаратып турчу. Бирок аны ошо 2-июнь күнү тийиштүү органдар ага байланыштуу иш козгоп бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жаткан учуру. Кече жакында эле анын ордуна убактылуу министрдин ордун аткарып Жаркынбек Касымбеков мырза келди. Жаркынбек Касымбеков мырза биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Студиябызга убактыңызды бөлүп келгениңизге биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден эле суроого өткөндө ошо бүгүнкү күндөгү саламаттык сактоо министрдиндеки болуп жаткан абал. Себепти абал деп калдык. Абал дегенде буга чейинки министрдин кылган аракеттери, баскан турганы жана башка дегеле реформа деп айтып жаткандыгынын бардыгы кандай таризде жүргөндүгүн, эмне болуп жүргөндүгүн дегеле бүгүнкү күндөгү сиздердин жумушка мындай тийгизип жаткан таасири боюнча сурагыбыз келди. Эми туура айттыңыз, бул жерде министрликтин өзүндө атмосфера абдан чыңалуу бойдон болчу. Мен 3-үндө указ чыкты, 6-сында биринчи күнү кызматка кириштик. Ошондо эми өзүңүздөр түшүнүңүздөр, бул мамлекеттик кызматта тарыхында андай болбоптур. 3 министрдин орун басары бирдей министрликке каршы чыккан. Андан тышкары маанилүү делген ошо министрликтеги структуралардын жетекчилери, бөлүм башчылары, башкармалыктын жетекчилери ошо бетке чыгып, сиздин кылып аткан ишиңиз туура эмес деп ачык чыкканы бул тарыхта биринчи жолу болушу. Сөзсүз түрдө андай акыбал жанагындай министрликтин жумушуна, кагаздардын, документтердин иштешине, жылышына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Ошо биз келгенде мына толук кандуу 3 министрдин орун басары бирдей шайландык, дайындалдык. Башкача айтканда дайындалдык. Анан келгенде бизде ошондой акыбал абдан курч эле. Документтер көптөн бери жылбай, жанагындай инфодокс деген биздин ички интернет системабызда, тармактуу системада бардыгы жанагындай кызыл желек көтөрүлүп, сроктору, мөөнөттөрүн баары өтүп, көп кагаздар жылбай, көптөн бери ушул жооптор жок, жарандардын берген кайрылууларына жооптор жок, ушундай абдан акыбалы кыйын экен да. Көптөгөн мисалы үчүн байма-бай өтүп турчу чогулуштар, иш-чаралар, мындай чечимдер баары токтоп калган экен. Мындайча алганда стагнация болуп калыптыр да. Анан эми ошону биз ишке жылдырып, этек башты мындайча кыргызча айтканда жыйналып, азыр эми мына өзүбүзгө келип атабыз. Дагы эле да болсо жанагындай кызыл күйгөн каттардын баарын чыгарып жетишпей ошо эми аздан азайып калды анын баары. Андан тышкары туура түшүнгүлө, аларды жапканча дагы көп каттар келет, дагы анан жаңы жетекчилик келди деп дагы отер жазып, дагы кайталап, дагы жаңылап жазгандар болду, кайрылгандар болду. Эми кыргызча айтканда баягы чөптүн түйүндө туруп, чөмөлөгө көмүлгөндөй эле болуп калдык да. Башаламан. Анан чыкканча, эме кылганча абдан көп убакыт өттү. Элди аябай көп каттап атты, аябай көйгөйлөр өтө көп экен. Арыз муңдар абдан көп экен. Анан эми мына бир айдан бери Кудай буйрса акырындан өзүбүздүн ийибизге келип, акырын мындай ыраттуу ишти баштап, ошо биринчи өзүбүздүн борбордук аппаратта психологиялык, эмоционалдык атмосфераны дагы тууралап, баардыгын өз ордуна коюп иштей баштаган кербезибиз. Андан тышкары дагы ошол кезде келгенде атмосфераны элестетиңиздер. Чет-четинен эле прокуратурага тигил кызматкер каякта десек прокуратура алып кетти. Бул биякта эмне тигил документтер ВМКда. Бул кагаз менен таанышсак болобу? Жок, аны прокурор карап атат. Жарым бөлмөлөрдүн жарымында прокурорлор, жарым өзүбүз болуп, ушундай эле болуп калдык да. Анын үстүндө өзүбүздүн көп жушу кызматкерлерди жанагы эпизоддор боюнча көбү суракта эле да. Анан бар ушунчалык напряженияда бир ай дээрлик иштедик. Андан тышкары жанагы буга чейин аткарылбай аткан
соттун чечимдери бар. Биздин ошо өзүбүздүн коллегалар, жетекчилер келип, мына соттун чечими бар. Жанагы сот аткаруучулар менен кошо келип алып, мынакей бизди ордубузга коюп бергиле. Соттун чечими бар, токтом бар деп байма-бай келе башташты. Анан карап көрүп, тааныш. Баягы эми чачылгандын баардыгын жыйнаш сиздин моюңузда калыптыр да. Ошондой болду да. Ошондой болду. Анан буга чейинки ошо министр ошо медицина тармагында дагы курулуш иштери жүрүп жатат, мындай курулуш иштери жүрдү, тигиндей курулуш иштери жүрүп жатат, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп бир элди сүйүндүрүп, жалпыны сүйүндүрүп айткан киргиздер бар болчу. Бирок ошол эле учурда курулушчулардан бери нааразы болуп, акчаларын жылдап ала албай калгандары дагы четинен чыкканда, ошолордон сизге кайрылбай эле биздин акчабызды министрлик белгиледи. Азырынча кайрылбай эле, ал жанагы травматологияны айтып атсаңыз керек, травматологиялык корпусту Борбор улуттук госпиталда аны маселеси чечилиптир. Арыз муң эки тараптан бирибизге добуш жок деп токтоткон экен. Кудайга шүгүр. Сизге чейин? Мага чейин. Ошон үчүн токтолуп калды. Анан менин кабарым бар. Болбосо аны деле сиз чечилмек. Ал деле келмек. Анан эми алтын балалык боюнча сурооңуздун төркүнүн түшүнүп атам. Алтын балалык чын эле, бирок жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. Алтын балалык боюнча чын эле эбегейsiz чоң жумуш аткарылган. Бирок дагы жазай турган, аткарыла турган жумуштар али көп, дагы көп. Анын жана структурасы, штаттык түйүмү, баардык эчтеке бекитилбеген кагаз чагында эми чын эле чалды куйдук экен да, чалды куйдук экен. Эми аны дагы мыйзамга келтирип, татынакай структурасын түзүп, штаттык түзүмдөрүн балким жетишпей калгандыр объективдүү себептер менен. Бирок дагы түзөтүү иштери дагы бир эле суроо дагы бар да, дагы бар иштер. Бир 30-35% дагы жумуштары калып кеткен. Бирок жалпы жонунан бүттү деп эсептелип турат. Эми бирок аны дагы ийине чейин жеткирип, аяна чейин ошо түзөтүү иштерин баарын жасаш дагы бир топ жумуш бар да. Мисалы машина жүрүш үчүн деле күйүүчү май куюп туруш керек. Тынбай, эгерде куйбаса токтоп калат деген сыяктуу. Ооба, алтын балалык эбегейsiz чоң эмгек болгондугун баардыгыбыз билебиз, көрүп турабыз, жакшыны жакшы деп эле айтыш керек да. Бирок ошол алтын балалык бир эле учурда миңдеген ошо тараптарды кабыл алат, жана дагы аларды бекер кабыл алат деген сөздөр чыкты. Аны аткарып атабыз, мына өзүңүздөр. Анан ошону ошо бекер аткарууда ар бир адамдын жеп ичкени, барганы, баскан турганы бүт баардыгы тең ошо министрликтин мойнунда болгондон кийин, бул бир эле күн болбогондон кийин, же бир жыл болбогондон кийин кандай бир альтернативдүү тараптарга, жактарга ишенип мындай жолдорго коюп жатасыздар? Эми аны ошо мени дайындап атканда жогорку жетекчиликтен ошондой тапшырма алгам. Ошону үзгүлтүккө учуратпай айтылып калды. Балдарды эң негизгиси ошо жанагы ден соолукту чыңдоо лагери катары колдонушубуз керек азыр ушул сезонго деп максат коюлган. Ошону биз аткарып атабыз. Мына бүгүн эртең менен ошо өзүбүздүн чет чеберде чет жакта иштеген жарандарыбыздын балдарын чогултуп, ар кайсы ошо Россиядан келген үй бүлөлөрдүн балдарын чогултуп биз жөнөттүк. Андан тышкары дагы Бишкек Чүй областы боюнча дагы кайрылар болгон. Баарын жөнөттүк. Ушу менен мына бүгүнкүсү 7-чи поток да, 7-чи каттам. Ошондо баш аягы биз 1,5 миң баланы биз эс алдырып жетишип калыптырбыз ушуга чейин 1-июндан бери. Ошонун баардык ошол уюштуруу маселелери, тамак ашы сөзүңүз айткандай, айлык маянасы баардыгын чечкенбиз. Баардыгын чечип, бураттуу үзгүлтүккө учуратпай жасап келатабыз. Эми Кудай буюрса августтун айына чейин дагы дээрлик дагы миңи калды. Ошонун баарын өткөргөнгө аракет кылабыз. 10-сентябрга чейин делген экен. Өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы окуу жылы 15-сентябрда башталбады эле. Ошого расчет болгон экен. Бирок эми быйыл 1-сентябрдан башталган атпайбы? Биз эми аны 29-30-да токтотобуз. Августтун ошондо дагы бир битке 250-ге кыскарып калат экен. Бирок бир поток токтоп калат экен да. Бирок ошого карабай биз көбүн эсе 95%, 90% аткардык десек болот. Эми бул абдан маанилүү социалдык долбоор болуп калды. Жетекчилик жактан дагы катуу айтылып, ошо жана 1-июнь балдарды коргоо күнүндө дагы баардык өлкөбүзгө угуз айтылган. Ошону биз бир күнгө да үзгүлтүккө кылбай, болгону 3 күнгө жанагындай санитардык күн кылып, жана обработка кылып, баарын тазалап түзөтүү иштерине жумшадык. Калганда эч бир үзгүлтүк болгон жок. Ошол бойдон эле улап кете беребиз. Колдон келишинче жана толук тизмеге түшүп калган балдарыбыздын баарын
дээрлик жана ден соолугун чыңдаганга аракет кылабыз. Бул жакшы проект, абдан жакшы проект. Бул чын эле идея абдан жакшы экен. Биз эми бирок күздөн кийин алып кетиш гана алып кетиш керек. Күздөн кийин эми жана мен айткан 30-35% түзөтүүлөрдүн аягына чейин чыгарып, жабдыктарын толуктап, эмеректерин толуктап, анча дагы мындай жасай турган иштери бар. Мисалы жертөлөө жагы дагы 2-3 корпусу бүтө элек экен. Чет-чебер жанагы инфраструктура жагынан дагы маселелер бар. Ошонун баарын аягына чейин ийне чыгарып аткарабыз. Бир ошондой жетекчилден тапшырманы алганбыз, аягына чыгарабыз да. Келечекте бул Борбор Азияда бирден бир уникалдуу көп профилдүү реабилитациялык дарылоочу комплекс катары болуп калыш керек да келечекте. Уникалдуу операциялар жасалган, эң ошо заманбап методикалар менен жасала турган борбор болуш керек. Ошого жетебиз. Эми өзүбүздө тура түшүнөбүз, бир эле күндө ал болбойт. Акырындан жылдын айына чейин баардык юридикалык жактарын түзүм жагынан, ошол содержание жагынан түзөп алсак, эң негизгиси ошо юридикалык отурганда кыйшык отурбай баарын түзөтүш керек да. Ал эми ак халатчандарга үй курулат деп сүйүндүк элек. Бул жагын карап көрдүңүзбү? Эми ал жагы өзүңүздөр уктуңуздар, ал башталбай жатып токтоп калды, ал болбой калды. Ал билбейм кандай эмнеге расчет кылып жасалган экен, билбей деле калдым. Аны менен кызыкканга деле убактым болгон жок чында. Абдан иштин көптүгүнөн, маалыматтын көптүгүнөн мындай мен билем, ал башталбай жатып токтогон, ошо менен эми ага кайрылган деле жокмун. Мен билгени менен ал жердин өзүнүн тилкесинин өзү арабөк тагдыры. Эгерде биздин саламаттык сактоо министрлигине өткөн болсо, анда жакшы болот. Биз аны кийин келечекте, жакынкы келечекте караганга даярбыз. Бирок болгону мен ошо жетекчилердин баарына тапшырма бердим. Жерлерибизге так бололу. Участоктардын жанагы жашыл, кызыл, көк китептерин, тех паспорттарын тактагыла. Кандай бизде ресурс бар? Кийин келечекте өнүгө турган болуп калганда анан жерлерибизди алдырбайбы? Ошолорду тактагыла, сактап калгыла. Ар бир чарчы метр жерди да башка бирөөгө жеке менчикке берилип кетпесин деген тапшырма койдук. Баардык маалыматтарды азыр чогултуп топтоп атабыз. Андан тышкары дагы кимде кандай даяр проект бар? Даяр болуп калган, буга чейин баягы жазып жүргөн, эсептеп жүргөн проекттер болсо, ошолорду биринчи өткөрөлү. Анан баягы эң керектүү, өтө керектүү болуп аткан, мисалы үчүн түзөтүү иштери, жанагындай капиталдуу ремонт жагылоо же таптакыр эле жана авариялык абалдагы корпустарыбызды ошо биринчи кезекке өткөрөлү деп тапшырма берилип, азыр ошонун баары иштелип чыгып атат. Эми кыскасы албай келечек планга кирип атат, бирок ошонун баарын мындай күтүүгө мүмкүн эмес, параллелдүү түрдө баарын чечиш керек болуп атат да, ошону чечип атабыз. Бүгүнкү күндө ишке аракет кылып жатканыңыздар көрүнүп турат, бирок ошол эле учурда тиги жагынан Ошто алалы, бул жагынан Бишкекти алалы, чүйдүн чет жаккасынан алалы, жарандык активисттер, блогерлер, ошо ак халатчандар тарабынан кетирип жаткан кемчиликтер тууралуу, алардын ошо мындай айтканда бекер нерсеге акча төлөтүп жатат деген эфирлерди кандай карайсыз? Жана дагы ошол ак халатчандарга сиз мындай эскертүүлөрдү берип, түшүндүрмөлөрүн алып көрдүңүзбү? Биринчиден мына так кесил айтайын, ошол блогер атангандар, журналист атангандар, булардын баары чала сабаттыктан болуп атат. Тилекке каршы бул коомдо медиктерди дагы мындай чоң ажырымды жаратып атат да. Булар акмактар, булар уруулар, булар коррупционерлер деп жалпы эле бардык ошол 70 миңден ашык медиктер болсо, ошонун баарын бир тилке кылып ачык мындай бөлүп таштаганы болбойт да. Бул эми просмотр көрүүнүн артынан, хайптын артынан ушунчалык бир чоң катмарды жаманатты кылып, ошонун артынан мен атымды чыгарам дегендин өзү акмакчылык да, чында. Эми ошол мисалы үчүн бараардын алдында жакшынакай окуп алып, даярданып алып барса, бул жерде ал барып аткан ошол блогер атанган адамдар көп мыйзамды бузуп атышат. Биринчиден эпидсанитардык режимди бузуп атат. Бул бир. Экинчиден ошол аброюна шек келтирип атат. Эки, жанагы жеке жана данныйларды жок ачыкка чыгарып бетин тартып атат. Адамдардын данныйларын тартып атат. Ал 3, 4-чүдөн мындай
жалпы ошо ажырымга даярдап эме кылып мындай коомго дагы олку солку акыбалга келтирип коюп атат. Мына анын кесепетин мына көпкө күтпөй эле азыр уже көрүп баштадык. Мына түштүктө Бишкекте болгон окуядан кийин Чолпон Атада бир хирургду көптөп сабап коюшту. Ага мына ага коргоо аракетинде мына баардык жамаат биз ич таштайбыз деп мына чыгышты да. Мына моралдык эмоционалдык атмосфера. Бейтаптар болсо коридордо күтүп атат. Бейтаптар болсо мына ар бир 15 мүнөтү бизге алтын да. Мына канча ар бир бейтапка 15 мүнөт чегерилет да. Ошонун баары мына үзгүлтүккө учуруп атат. Ал бир кирип келип канча адамды алакты кылып атат. Мисалы мындай да, эми мен анча тажрыйбам бар экен, ал келди, мен жооп бердим, эчтеке кыла албай аны кое албай койду, кетти да ал бала. Мисалы үчүн баардык эле врачтар ошол камерага иштегенде кантип айтыш керек, барып эле баса калып мынтип эме кылса багы көбү ага даяр эмес экен. Өзүн жоготуп салат дейсиз. Жоготуп таштайт. Чын эле. Камера сүйлөй албайт. Камеранын алдында көбү тайсалдайт да, чын эле тайсалдайт. Мен деле канча жолу чыгам, ар бир чыккан сайын толкунданам да. Бул камеранын өзүнүн сүрү бар чын эле. Ошону билип туруп, ошону жазып атат да. Мына бар. Ал эми ушу бир эле суроо тактап жүрөт. Ачык провокацияга чыгып атат. Ачык провокацияга. Жанагы бейтапканадагы, айрыкча төрөтканадагы акча алуулар ошондо мыйзамдуу эле дейсизби? Блогерлердин айтып менен андан алысмын. Туура, эми мына буга чейин алар ошону жүйө кармап барат атпайбы? 30 жылдан бери келаткан нерсеге мен 30 күндө оңдоп салуу мүмкүн эмес да. Туурабы? Мен муну актанганым келбейт. Бирок биздин кесиптештердин арасында деле бар. Ошондой көрүнүштөр бар. Бирок мына ошол эле убакта чын эле мисалы үчүн эми жакшылыктыкы жакшылык, мен ага деле айтып элем. Мына жакшылык мына өзүм ак жүрөктөн жүрөгүмөн колуңду мындай сыйлап коеюнчу, ошо эмгегиңди сыйлап коеюнчу деп айткан киши дагы пара бергенди берсе пара алган болуп калабы. Бул эми келаткан салттуу нерселер да бар да. Эми мейли биз карап көрөлү. Мен ушундай ойго келдим. Ушундан кийин ошондой нерселерди, мисалы үчүн бизде дипломатияда, мамлекеттик кызматта бар. Мисалы үчүн 3000 сомго чейинки белек, бул белек болуп эсептелет. Бул 3000ден өйдө көтөрүлгөн, андан кымбат турганда эме белек болобу же тартуу болобу, ал сөзсүз түрдө акт менен өткөрүлүп бериш керек деген нерсе бар да. Мисалы үчүн ошо биздин врачтардын эмгегине ыраазы болуп, мен өзүм ак жүрөктөн берем десе, биз ошону мыйзамдаштыруу жагында карайлы деп атабыз. Андай болсо макул. Мына кээрлер бар, мына ошо отделенияга бир жакшы бир эмерек коюп берейин, же болбосо ремонтуна бир жардам берейин, же болбосо бир монитор алып берейин, же болбосо бир компьютер коюп берейин десе, эмне биз каршы болушубуз керек. Ал жарандардын өзүнүн мындай өз ыктыяры менен болгон жардам болуп атат да. Эми азыр ошонун баарын талкалап салгыбыз бар да. Мындай элди же болбосо эзелтеден болуп келген мугалимдер, илимпоздор, врачтар баардыгы ошол биздин коомдун өзөгү болуп келген. Алар ошо мамлекеттик саясатты жүргүзүүчүлөр болуп келген. Башка коомдун өкүлдөрү ошо бизге таянып, мындай каранып, мындай үлгү катары карап келчи. Мурункуларды айтып атам, жакшы кезеңди айтып атам да. Эми ошону биз азыр балким өзүңүз айткандай өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ошо өзүбүздүн жетекчиликтер, мурдакы жетекчилер ошого да себеп берип, ошого дагы орустар айтмакчы повод берип койгондур. Ошо антебесе болот экен, сөгүп салса болот экен, урушуп салса болот экен, өзүн ушундай этикадан тыш алып койсо болот экен деген нерседен келип чыгып аткандыр ушунун баары, балким. Ошо жана өзүңүз айтып калдыңыз, балким өзүбүздөн чыгып жүрбөсүн ушул депчи. Андан тышкары ошо блогерлер, журналист атыккандар жаман көрсөтүп жатат элге, мынакей 70 миңден ашуун ак халатчаны жаман көрсөтүп коюп жатат деп жатасыз. Бирок мындан мурда бир сөз айткым келип жатат. Буга чейинки министр Кыргызстандагы мен деген төбөсү көрүнгөн, элге эмгеги сиңген ак халатчандардын баардыгын коррупционер көрсөткөн, чынын айтканда. Баардыгын өздөрү мынакей миллиондорду жеке клиникалар түзүп алган, мындай кылган деп элге чынын айтканда сөздүн башын чынын айтканда өзүңүздөрдөн башталган бул нерсе. Чынын айтканда. Анан берейин деген суроом, Алымкадыр Бейшеналиев мырзанын жазаган реформа болсо, реформа деген иштеринин кайсынысына кошуласыз, кайсынысы туура болгон?
Эми мен азыр баа берип бул жерде өзү деле этикага туура келбейт. Мен өзүм этика жөнүндө сүйлөп атып, мыйзам жөнүндө деген го, мыйзамга дал келген, элге пайдалуу келген жагы. Эми азырынча ал министр бойдон болгону мен убактылуу милдетин аткарып атам. Ал үй камагына байланыштуу убактылуу милдетинен чектелип турат. Бирок убактылуу болсо дагы анын ордуна келип иштеп аткандан кийин ага баа бергеним туура эмес. Баа берчү органдар бар, баа берчү жетекчиликтер бар. Бирок сиз айткан сөзүңүздүн жүйөсү бар. Өзүбүздө эми ал жалаң эле ал Бешналиев эмес. Көп ошол буга чейинки болуп келген деле алып жүрүш, өзүнүн алып жүргөн жетекчилер, башка деле аттуу баштуу врачтардан да кетип калса керек. Биз да ошого себепчи болуп калдык көрүнөт да. Же болбосо эгерде врачтай интеллигенттей болсо мурун кандай болчу эле, айбыгып сыйлап турчу элек го. Азыр эми мындай беттин баары сыйрып, масканын баары чечилип калгандай эле болуп калды да. Бул анан жалпы эле баары, мисалы үчүн жакшы бир сөзү бар эле Бернард Шоунун. Бир арстанды көрсөм, бардык арстанды көрдүм деп айтсам болот. Бир кашкырды көрсөм, бардык кашкырды көрдүм деп айтам. Бирок бир адамды көрсөм, бир эле адамды көрдүм дешим керек. Анткени ар бир адамдын өзүнүн кулкунун өзү, канча адамды көрсөм ошончо. Ар бир адам бир алам дегендей. Ошондой да. Анан эми 5 кол тең эмес, ар кандай болуп атпайбы? Эми реформа боюнча мисалы үчүн орун алмаштырып же эки ишкананын ордун кошуп коюп, анан же болбосо бир жетекчини алып башка жетекчини коюп койгон реформа эмес. Реформа бул системдүү. Эгерде башын аягында максаты эмне болуш керек? Максаты мисалы үчүн мен түшүнгөнүмдө реформанын максаты эң түпкү ошол бейтапка сапаттуу жана жетиштүү жардам көрсөтүш керек. Бейтапка жеңил болуш керек. Бейтапка оңой болуш керек. Бейтапка мындай жеткиликтүү сапаттуу болуш керек да. Ошого багытталган болсо, анда ошол реформа деп эсептейм. Ишке ашып кетсе. Же болбосо реформа үчүн деп ал жөн эле айтылып, бир кыскарып, же болбосо бир билбейм, баланча сан кыскарды, түкүнчө көбөйдү, же болбосо бир деген ал реформа эмес. Эгерде системдүү түрдө көп мындай чоң орчундуу максаттар, андан мисалы үчүн структура өзгөрсө, ошол эффективдүүрөөк иштесе ошол структура, анда мен ойлойм реформа да, туура багытта барат. Эгерде структураны ушундайынан өзгөртүп, ал тескерисинче татаалдашса, оңойлой эле кайра бейтаптарга оор болсо, күнүмдүк турмушта ошол эле кесипкөйлөргө шарт жагынан начар жагына кетсе, ал реформа эмес менин оюмча. Менин оюмча реформа деген түшүнүктүү, туура, ачык, айкын болуш керек да. Анын эрежелери дагы, анын негиздемелери дагы баары ачык болуш керек. Анан түшүнүктүү болуш керек эң негизгиси. Жанагы бир бөлүм профессордон жөнөкөй бейтапка чейин окуганда билгенде, ооба, ушундай турбайбы, туура экен деш керек да. Бир бөлүмдү жаап, бир бөлүмдү ачып, кошуп коюу реформа эмес деп айттыңыз өзүңүз. Анан мурдакы травматология жана ортопедия борбору бүгүнкү күндө тез жардам борборуна болуп калды. Анан ошонун ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө кандай таасир этип атат? Жакшы эле болуп жатабы? Мен ага абдан толук кандуу мен аны колдойм. Мен мурун ошол тез жардам борборун жетектеп турганда, башкы врач болуп турганда деле айтчымын. Ошол кездеги министрликке тилекке каршы ал кезде түшүнүү болгон эмес. Өзү негизи өзгөчө борбордо Склифосовский институту сыяктуу Москвадагы ошондой бир больница болуш керек эле. Биз канчалаган бейтаптарды абалын оорлоштуруп, же болбосо кезде жоготуп калган күндөрүбүз болгон. Ортодо 5-6 ошо оорукананын ортосунда жанагы пинг-понгдун шаригиндей эле айланчы да биздин скорый помощь. Жанагы тез жардам машинеси. Тияктан барсаң тиякка кабыл албайт, бияка барсаң жок, биздики эмес, тиги болуш керек дейт. Ушинтип отуруп, ортодо оорулар да өлүп калган күндөр болгон. Каза болуп калган. Автоунаа ичинде жүрүп тегерен жүрө берет. Ооба, ошондой мына разбор болгон. Ал үчүн көп жетекчиликтер ошол анда дагы акыркы ошо күнөөлүүнү кайра бизге коюп койчу. Мен ошондо жаман көрүнүп атып, жетекчилик, ошо кезде жетекчиликке. Мен өзүмдүн ошол тез жардам врачтарын сактап калгам да. Мындай наказаниядан. Анан ошондо берки
кабыл албай койгон ооруканалардын жетекчилери, врачтары ошо сөгүш алган, ордунан да жылышкан, ошондо жаман көрүшкөн мени. А мен ошондо айткам, бул менен маселе чечилбейт. Күнүгө сөгүшпөй, мага демек күнүгө сөгүшпөй, анда маселе чечилбейт. Эң негизгиси ошондо мына бир больницаны же куруп бериш керек, же болбосо бир иштеп аткан больницанын бирөөсүн тез жардам больницасы кылыш керек. Ичинде баардыгы бар. Острый моментте келет, жардам бериш керек, анан абалы стабилдештирилгенден кийин профилине жараша, балким мисалы үчүн национальный госпиталь которуп коет. Госпитальга, же болбосо тиги НЦКТ кардиология терапияга, же болбосо онкологияга, же травматологияга мисалы үчүн да, ушундай. Анан ошол жагынан жанагы биз көнүп калган 4-чү горбольница, шаардык больница, мурдакы Бенецито туура келчи. Ал жерде практически баары даяр болчу. Травматология бар, ургентный хирургия бар, бардык отделение, офтальмология, лор отделение, токсикология бардыгы бар болчу да. Ошондо болгону жетишпей аткан инсульт менен ошо кардио бригаданы усилитетип койсок, менин оюмча эң сонун эле больница. Мына азыр ошол багытта кетип баратат. Ошону биз тескерисинче дагы күчөтүп, керек болсо биз жанагындай вертолет кона турган санавиациядагы ошол жака күчтөп, бир эми толуу республика болгондон кийин 2-3 аймагыбызга керек болсо андан да көп вертолеттерди күчөтсөк, эми азыркы заманбапта эми ал кадырес эле нерсе да. Биз мындай космосту айтып аткандай нерсе укпасын, ал кадимки эле нерсе. Өзгөчө тоолуу район. Мына кайсы жакка барбайлы, кайсы областка барбайлы, биз азыр 2 ашуу, 2 капчыгайды өтүп барып барабыз. Туурабы? Кыргызстан тоолуу. Мисалы үчүн Нарын областына барыш үчүн 45 мүнөттө 1 саатта тоону көтөрүп ашып барсак эле жетип калат эле. Неме менен тик учак мененчи. Же болбосо айланып келиш үчүн 8, 9, 10 саат кетип атат. 2 саатта вертолет менен самолет 45 мүнөт болсун. 2 саатта Ошко жетет элек. 3 саатта Баткенге жетет элек, мисалы үчүнчү. Ошондой маселени эмнеге карабайбыз? Мен ошол 15-жылы эле департаментке, ошо Минздравга айткам, жанагы эменин анда эми Бенецитону жылдырыш кыйын болчу да. Жанагы биздин автобазанын территориясына эле заманбап оорукананы куруп, вертолеттин площадкасы менен ошо керек болсо хосписный, жанагы хоспистен түшүнөсүз, өтө акыбалы оор, жанагындай после инсультный, после инфарктный, жанагы кароосу жок, үй бүлөсүндө да карай турган шарты жокторду жок дегенде выхаживать этип акыбалга келтирген хосписный отделениеден өйдө. Нар жагына жанагындай приют для бомжей мисалы үчүн ошондойго чейин карап бир көп комплекстүү бир курсак болот, территория жетиштүү болчу. Ошондойду сунуштап келсек, баягы мындайча алганда ит күлүгүн, тайган күлүгүн түлкү сүйбөйт болуп, ошо чабып кеттим да сөздүн ачыгы. Жаккан жок мен, өтө излишний инициативность жакпайт экен чоңдоргочу ошо кездеги. Бирок азыр мен өзүм эми ушундай кызматка келип отурам, тескерисинче ошондой инициативаны күтөм. Ошону келип атышат балдар, жаш балдар. Мен аябай сүйүүнү менен кабыл алып атам. Ошолордун идеяларын алып, ошо мындай обобщать этип, бир жакын арада бир чоң брифинг кылсам, ошонун баарын алдыга коет элек да. Өзүм да ойлорум буга чейин ушунчай толгонуп жүргөн ойлор бар эле. Ошонун баарын сиздердин алдыңыздарга чыгарып, мындай реформа деген момундай болот деп көрсөткүм келет да. Тиңдей эмес, момундай болот деп. Эми мынакей COVID-19 башыбыздан кечирип, бирок ошол эле учурда дагы бүгүнкү күндөкүдөй дүйнө боюнча абалыбыз анча ийинчеке жылтарлык эмес экендигин баарыбыз көрүп турабыз. Андан тышкары ага оюрулгаш эле маймыл чечеги деген чыгып баштады четинен. Биздин медицинанын бүгүнкү күндөгү акыбалдыгы жана даярдыгы. Эми ковид бул өзүнчө чоң тема болуп калды. Биз эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы эми ковид менен баардык арандай ачып койду биздин проблеманы. Эми ошондон жыйынтык чыгарып алдыга жылышыбыз керек да. Ковид бул бизден кетпейт. Ковид менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Мен айтып эле келатам, аны талыкпай эле айтам. Болгону баягы эле түшүнүктүү эрежелерди сакташыбыз керек. Аралыкты эрде бир шекшүү болсо бет кап кийип, жанагындай колубузду бат-баттан жууп, таза кармап, жашаган, уктаган жерибизди таза кармап, элементардуу эле нерселер. Бул жерде чоң нерсе жок. Өзүбүздүн дене иммунитетибизди көтөрөлү, туура тамактаналы, туура жүрөлү,
жанагындай зыяндуу привычка деп коелу, жана адаттардан арылалы, спорт менен машыгалы, туура уктап, туура жүрүп, убагында эс алып жүрөлү. Ушундай эле нерселер да. Анан эми мамлекет тарабынан саламат сактоо системасы биз ошол туура нерселерди жайылтышыбыз керек. Эми ошого мына текучкадан мындай күнүмдүк эмеден ошондой чоң арыштуу кадамдарга, арыштуу нерселерге убакыт калбай калып атат. Мына ошо блогерлер, жанагындай эмелер сөзсүз түрдө айла жок ошо менен дагы иш алып барып атабыз. Бирок жанагындай алдыга кетчү нерселер менен дагы чоң илимий нерселер менен дагы ошо параллелдүү алып кетүүгө да туура келип атат. Биз ошо элге жеткиришибиз керек. Элдерге кандай туура алып жүрүш керек, алдын алып кандай алыш керек. Анын эң негизгиси бул вакцинация. Ошо вакцинациядан дагы ушу өтө эле чочулоо бар. Вакцинациянын артынан мына туберкулезду жеңүүнүн алдында келип кайра артка тартылдык. Ал жана берки балалардын инфекцияларын баарын эле байма-бай жеңип, же болбосо элементардуу балдардын инфекциясынан көп балдарыбызды жоготуп алмакпыз. Эми Кудайга шүгүр да. Ошол жана полиомиелит, кор, дифтерия, столбняк, жанагындай менингиттерден сактап калып атпайбызбы? Же болбосо анын баары страшный. Мисалы, ал бардыгы мен айткан инфекциянын баары смертельный страшный инфекциялар да. Бирок ошолордун жалаң ошо иммунитет вакцинация менен артынан сактап калып атпайбызбы? Эми ошондой эле нерсе бул ковид боюнча да. Эми ковид боюнча биз жөн эле каяктагы жанагы эмеле заговор, теория заговора деп момундай экен, анан кийин бир укмуштай бир мамиле эме деп болбогон бир саясатташтырбай эле аны биз татынакай эле кадимки эле оору, грипптен оорураак бир топ жаңы штамм толкун менен келип турат. Ошого даяр болуш үчүн анын геному да уже түшүнүктүү, анын илимпоздор аныктап чыкты, вакцинасынын баары далилденип чыкты, жанагындай испытания эмелердин баарын, тескөөсүнүн баарын өтүп бүттү. Болду, эми болгону эле ошол вакцинацияны байма-бай 6 ай сайын, 8 ай сайын, берки бустердин 4 ай сайын алып турушубуз керек болду. Түшүнүктүү. Эми эфирдин жыйынтыктоочу минуттарында жыйынтыктоочу бир суроо бергим келип жатат. Буга чейинки министр көрүүчүлөрдүн баардыгын көндүрүп койгон өзүнүн жеке жашоосу менен. Анан сиздин да жеке жашооңузга кызыгып өтсөк. Эми жеке жашоодо жашым 49-да, алтын медаль менен мектепти шаардагы 64-чү орто мектебин бүткөм. Анда мед академия эмес, мед институт болчу 90-жылы, аны артыкчылык диплом менен бүттүм. Доктор медицинских наук ошо 20-жылы жактап алдым. Өзүм уролог, врач урологмун. 6 баланын атасымын. Экинчи жолу семья күтүп ошо жашап атам. Эми мурун ажырашкан жерде кимге кызык болсо. Ачык эле айтайынчы. Анан азыр мына моралдык жактан туруктуу түз жашап, өзүм ошо үлгүлүү жашаганга аракет кылып жүрөм. Абдан кыйын аны, бирок күнүгө мына Айтматов айтмакчы, адамга эң кыйыны күнүгө адам болуу деп. Ошого аракет кылып атам. По крайней мере, ошого аракет кылып жашашыбыз керек. Эми өзүм айткан менен ошого да аракет кылам, абдан аракет кылам. Туура тамактанга, туура жүргөнгө, сергек жашаганга, жанагындай ичпейм, чекпейм. Айрым бир ойлор бар да. Эгер адам өзү бийликте болсо, үй бүлөсүн бийликтен оолактырмаган оң дегенчи. Себеп дегенде үй бүлөсүн ошол саска кошо тартат. Туура, ал үй бүлө мүчөлөрү, ата-эне болобу, бир туугандар болобу, үй бүлөнүн мүчөлөрү болобу кийлигишпеш керек. Мен ага принципиалдуу мен мамилем бул. Тескерисинче алар ошо жерде мага жакшылык кааласа, алар оолактырганы жакшы. Анткени үй бүлө мүчөсү кийлигишти деген жерде ал жерде жана объективдүү кароо дегенден кетет. Жетекчи ошо жетекчи мындай трезво карагандан кетет. Ал жерде баягы эмоционалдуу жактан кошулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал жерге эч бир чечимге кийлигишүүгө жол бербеш керек. Өзү биринчиден жетекчи, анан үй бүлө мүчөлөрү да ошону туура түшүнүп, ага жол бербеш керек. Сиздин бир звонок менен кызматка келип калганыңыз чынбы? Эми кандай десем, бул жерде биз ага чейин байма-бай баарлашып турчубуз. Мен болгон ошо тармак боюнча ойлорумду айтып турчумун. Ал дагы өзүнүн ошол Садыр Кожоевич дагы өзүнүн туура мамиледе экенин билдирип турчу. Анан ушундай жана ситуация болуп калгандан кийин чакырды. Сунуш биринчи орун басар катары эле сунушталган.
Андан келе ошол министрликтин убактылуу милдетин аткарып турууга макулсуңбу деген сунуш келди. Мен макулдугумду бердим, бекип калдым. Түшүнүктүү. Чоң рахмат ачык маек үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда саламаттык сактоо тармагында болуп жаткан ойлор жана дагы анда жүрүп жаткан иштер жөнүндө азын оолак маалымат ала алдыңыздар. Жана дагы жаңы боло турган деп эле айталы. Министрдин бүгүнкү күндөгү кылып жаткан иштери жана дагы алдына пландары жөнүндө азын оолак бөлүштүк. Андан тышкары сиздерге ошо кимге кызык болсо, анын дагы жеке жашоосу боюнча дагы бир топ кызыктуу суроолорду берип көрдүк. Кыргызстан улак ордун алыстырыңыздар. Аман туруңуздар. Рахмат.